Assalamu алейкум. Россия жергесинде жашап эмгектенген мусулман бир туугандар, деги эле кыргыз калкым, бардыгыңыздарды улуу Рамазан айында ниет максат кылып кармап жаткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллахым бардыгыңыздардын үй бүлөңүздөргө бакыт тартуулап, айттырбай келген ууру сыркоодон өзү сактасын. Урматтуу мусулмандар, сиздерге кайрылуубуздун себеби өзүңүздөргө маалым болгондой, былтыр 2022 жылдын май айында Баткен областына караштуу Лейлек районунун Коммунизм, азыркы аталышы Ак Арык айылынын тургуну 1994 жылы төрөлгөн Жакыпбек мырза Сахалин шаарындагы Чехова көчөсүндө жайгашкан 72-чи үйдүн үстүн оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп жаткан учурда 5-кабаттан кулап кырсыктаган. Ошондон баштап ушул күнгө чейин бардык дене мүчөсү кыймылсыз, угуп көрүү сезимдеринен таптакыр жабыркап, төшөктө дарынын күчү менен гана өлбөстүн күнүн баштан өткөрүүдө. Энесинин жашоого болгон өмүрүн Кудайдан тилеп, айылдан ийкежеси келип, бири иштеп, бири кыймылсыз жаткан энесин карап, каражаттын жетишпестигинен улуу Рамазан айындагы орозонун күнүндө калайык калктан колун сунуп жардам сурайт. Көп түкүрсө көл болот демекчи, урматтуу мусулман бир туугандар, орозо айында кайдыгер карабастан энибизге колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Жардам көрсөтөбүз дегендер үчүн 8913 763 3618 номеринде Гүлзада Избасарованын атында банктык картасы уланган. Бул Жакыпбек мырзанын бир тууган эжеси. Аллахым сиздерден ыраазы болгон болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатух. Assalamu alaikum kırgız kalkım. Orozоңуздар кабыл болсун. Менин Кыргызстан Республикасы Баткен областы Лейлек району караштуу Ак Арык айылынанбыз. Инем былтыркы май айынан бери ушинтип кырсыктап жатат. Алланын бир аз сыноосу. Сиңдиме көз келгенбиз, сиңдим иштейт. Мен карап үйдө отурам.